Урматтуу Медер Асанович, сиздин талапкерлигиңиз боюнча сөз болуп атат. Демек, ушунча биздин кесиптештерибиз колдоп аткандан кийин биз да сизге ишенебиз. Сизге биз эле эмес, бүтүн эл ишениш керек. Анткени бул министрлик Кыргызстандагы эң чоң министрлик десек болот. Негизи эң чоң министрлик, негизги министрликтердин бири. Бул жерде экология, жер, суу, тоо, ген бүт баары ушул министрликке карамдуу. Демек, бул министрликке келген министр өтө мыкты министр болот деген ишеничти артышыбыз керек деп ойлойм. Мен айтайын дегеним, Медер Асанович, өзүңүз деле билесиз, Миңкуштагы маселе кечээ дагы КАМАЗ кулаптыр да. Сиз кабардарсызбы? Күндөн бери жогорку кеңеште жүрүп кабарым болбоду. Калдык ташыган КАМАЗ бул. Мынакей. Интернетте караганга. Мен сизге муну жөнөтүп коеюн. Аха. Адам дагы соо эмес деп атышат да. Сууга кулаптыр. Жүгү менен дейт. Миңкуштагы жанагы уран калдыктарын ташыган КАМАЗ айылдын ичине кулаптыр. Айылдын ичиндеги сууга кулаптыр. Мен азыр тактайм. Медер Асанович, бул экинчи жолу болуп атат. Баягыда дагы болгон. Бул нерсени аябай шалаакылык менен мамиле кылып атышат. Тиги жактагыларчы, ошол жериндеги жетекчилер бул жерде мындай бир ал жерге барып контроль жок болуп атат. Муну өзүңүздөр билесиздер. Өлкө башчысы, өкмөт башчысы эмес, өлкө башчысы өзү барып, өз кепилдигин алган. Ушул жерде так, таза, бүт баары ташылат, эч кандай элге зыян болбойт деп аткан. Муну бүгүнкү күндө ошол жердин жашоочулары кооптонуп атышат, чындап айткандачы. Бала бакырасы бар, жашап атышат, айылдын ичине кулап атат мына КАМАЗ. Дагы кулаптыр. Азыр мына тамтыракай чыгып кетиптир бул КАМАЗдынчы. Ичинде жүгү бар деп информация чыгарып атышат. Көзөмөлгө алып коесузбу ушуну? Көзөмөлдөйбүз, азыр тактайбыз. Азыр тактап, мүмкүн болсо кайра эле бүгүн жетишип калсаңыз бир маалымат берип койсоңуз. Рахмат. Сөз бересиз. Рахмат. Экинчи маселе, эндик деген бир оору пайда болду. Медер Асанович. Эндик деген тоодогу өскөн өсүмдүк бул. Бул эндик аты эле айтып тургандай боек. Илгертен бери кыргыз эндик менен кийиз боегон, жүн боегон, башка нерселерди боеп келген. Муну кийинки мезгилдерде биз аны барып көргөн жокпуз, бирок жана косметикаларга чейин колдонулат экен дагы, муну башка өлкөлөр алып атышыптыр. Азыр ушул эндикти каскандар региондордо тоонун баарын касып коюшту. Жайыттын баарын касып коюшту. Жайыттын баары касылып кетти. Чындап айтканда мына барып көрсөңүздөр, видеолор да бар. Машиналар менен чыгып, бүт тамыры менен касып алып атат. Өзүңүздөр билесиздер, жаратылыш бул жөнөкөй нерсе эмес. Ал эндик чөптүн дагы башка чөптөрдүн өсүшүнө пайдасы бар сыяктуу. Туурабы? Эми муну кантип токтотуш керек? Бир эле токтото турган жагы бул жактагы негизги ямаларына контроль жүргүзүш керек. Ушуну сиз көзөмөлгө алып берсеңиз, тыкыр көзөмөлгө алып берсеңиз, айылдан алып чыгып аткандар, ал жактан жүктөп кетип аткандарга тыюу сала албайт экен жергиликтүү бийлик. Менин угушумча, сиздердин министрлик тараптан бул боюнча өкмөткө сунуш берилген, токтом даярдалып атат, буга дагы лицензия берилет деп аткан да. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Микрофонуңуз иштебейт. 5 ушул эндемик өсүмдүктөргө мораторий койгонбуз да. Аларга бүгүнкү күндө бизде биотүрдүүлүктү сактоо боюнча атайын башкармалык бар, регионалдык бөлүмдөр менен бунун үстүнөн бүгүнкү күндө сиз айтканыңыз туура күндүр түндүр иштеп атышат. Алар кармаган жерден интернетке да чыгып атат, штрафтарды салып, аларды конфискация кылып иштер жүрүп атат, бирок жетишсиз болуп атат. Кадрларыбыз дагы жетишип, биз экологик техникалык көзөмөлдөгү биздин райондогу инспекторлорду кошуп иштетип атабыз. Ошол райондогу, региондогу эксперттер дейбизби, сиздердин инспекторлоруңуздар тыкыр эле көзөмөлгө алса жакшы болот эле да. Бул жерде ооба 5-6 адам пайда табып атат, бирок 5000 деген адам зыян тартып атат да.
ушуну бир тыкыр көзөмөлгө алып туруп, анан сиз башка министрликтерге, тиешелүү министрликтерге, Алмаз Акунжанович, мүмкүн ушуну сиз дагы өзүңүзгө жазып алып, башка министрликтерге айтып коесузбу? Мунун бир эле токтото турган жери могу жердеги борбордогу негизги ямаларын көзөмөлгө алып, ошону жабыш керек. Болду, ошондо токтойт. Рахмат. Кудай буйрса, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, ийгилик болсун. Рахмат, урматтуу депутаттар да барбы? Калуу тилек